Добушка койгучакты мен процедурный ушул маселеге тиешелүү сөзүм бар да. Бул мыйзам 6-чы маселе. Процедурный деп атпаймынбы? Ата Журт Топтон Талиева. Бул мыйзам долбоорунун автору ким болду экен дейм да бул. Бул кыргыз мамлекетинин душманы. Кайсы министрлик болсо дагынчы. Президентти дагы подставить этет бул мыйзам. Жогорку кеңешти да подставить этет бул мыйзамчы. Ошон үчүн азыр талкуу кылсак дагы 6 айга кетет. Талкуу кылып туруп эле 6 айга кетирип берсекпи, кандай дейсиздер? Мисалы мына мен эми эл акыны айтпай эле коеюн, ага чейинки эле бир сүйлөмдү айтайын, бир сөздү. Кемеңгер деген наам бул мамлекеттик кызматчыларга, муниципалдык кызматкерлерге берилет дейт. Кемеңгер дегенди мамлекеттик ошо муниципалдык кызматкерлерге берсек, ал кызматкер бир күн жемкор болуп, коррупция менен кармалып калсам не дейбиз? Бул кемеңгер эмес экен, жемеңгер экен деп алсалабызбы наамындагы. Бул кемеңгер деген бул кыргыздын керемет төл сөзү. Муну билесиңерби кимдерге берилет? Кемеңгер бул Калыгул Олияга, Барпыга, Жеңи Жокко, Молдо Ниязга, Молдо Кылычка, Сагынбай Саякбаяларга берилет мындай. Бул улуу наамдар. Ага чейинки азыр ар бирин талкуулап, ар бир терминге мындай аныктама берип отурсак шерменде болот. Ошон үчүн бул мыйзам мен эми Алмаз Акынчан сыйлаймын сизди. Абдан мамлекетчил кишисиз. Неге ушуну комитетке алып келдиңиздер дагы? Неге комитеттен өттү? Жогорку кеңеш ушул мыйзамды өткөрө турган болсок шерменде болобуз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча чындыгында Камила Абдыразаковна эң туура айтып өттү. Урматтуу депутаттар, биз бир нерсени эске алсак, себеби дегенде мына мамлекеттик кызматта, муниципалдык кызматта, жалпы коомдук кызматтарда биздин миңдеген жарандарыбыз эмгек кылат. Алар ушул заслуженный дейбизби, же башка наамдарды алганга жылдап күтөт, жылдап аракет кылат, жылдап кызмат кылат. Андан кийин алардын эмгегин, алардын жалпы мамлекетке кылган кызматын биз текке чыгарып койсок, бул туура эмес болот. Ошон үчүн аталган мыйзам долбоорун бул жерде эгерде министр жок болсо, же министрди чакырып аталган мыйзам долбоорун талкуулайлы. Андан кийин бул мыйзам долбоор чындыгын айтыш керек чийки, урматтуу депутаттар. Мен сиздердин көңүлүңүздөргө ошону буруп кетейин. Рахмат. Рахмат. 5-чи процедурный. Рахмат. Алмаз Акынжанович, вот уже не первый закон, когда не просто сырой, нужно же смотреть и о моральной стороне. Мы должны обращать внимание вообще не просто, это не просто награды, это не просто почет. Это в первую очередь признание общества, когда государство оценивает конкретного человека. А то, что вносится предложение, вот это вот то, что сократили, прикрываясь словом дебюрократизация, вот знаете, вот сейчас вот все законы подводят под это. Но есть же идеология. Я не буду скрывать, я тоже хотела сегодня выступить именно в части того, чтобы проголосовать против. А вот так вот легко просто взять, снять повестки. Это же не решение вопроса. Давайте более государственно подходить к этому вопросу. И чиновники, которые готовят такие проекты законов, они должны нести ответственность. Просто безответственно такое отношение не должно быть в корне. И прошу данный проект закона, уважаемые коллеги, даже без докладчика его рассмотреть и проголосовать против. Рахмат. 1-чи процедурный. Рахмат, урматтуу коллегалар. Эми мындай да, биздин коллегалар туура маселе көтөрүп атат. Эми муну регламент боюнча алып кете турган болсок, биз муну карашыбыз керек. Карап туруп, суроо жооп кылбай туруп эле каршы добуш берип салалы, баарыбыз эле четке кагып салалы, ошо менен 6 айга кетет да. Мен сиздерден суранам, ошондой кылалы. Күн тартибинен албайлы, карайлы. А күн тартибинен алып койгондо муну бүгүн эртеңби караш керек болот баарыбыз. Сөз Алмаз Акынжановичте. Урматтуу депутаттар, дагы бир жолу суранат элем сиздерден. Бул мыйзам долбоорун сунуштоону министр юстицияга берилген, ага жүктөлгөн, ал боюнча жетекчиликте баары в курсе. Ошондуктан бүгүн күн тартибинен алып коюңуздарды суранамын. Ушуну добушка коюп берүүңүздөрдү экинчи жолу суранамын. Рахмат. Урматтуу депутаттар,
Президенттин өкүлү Алмаз Акунжановичтен сунуш келип түшкөн. 6 маселе Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары, ардак наамдары жана мамлекеттик сый актылары жөнүндө мыйзам долбоору күн тартибинен алуу боюнча сунушу добушка коюм. Добуш бериңиздер. Сунуш өткөн жок. Анда баяндамачы Казаков Кубан Калинович, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Биринчи процедурный. Баяндамасы жок эле, добуш көтөлүү. Бул мыйзамды билебиз, баарыбыз сразу эле добуш көтөлүү. Бул Нурбек Өрбекович, бул маселечи, бул абдан маанилүү маселе. Бул жерде биз сөз түрдө талкуу болуш керек бул боюнча. Себеп дегенде элдин баары буну күтүп турат. Мына президенттен мораторий жарыялап, 1 жылдан бери бул мамлекеттик сыйлыктар ыйгарыла элек. Адам биз буну сөзсүз түрдө реформа кылышыбыз керек болчу. Анткени өзүңүздөр билесиздер, кандай гана наамдар уюштуруло берген, түзүлө берген. Коомдо бир катар ыраазы болгондор дагы, нааразы болгондор да бар да, ошол наамдар берилген сайын. Андыктан буга мораторий жарыяланган. Именно ушул нерсени талкуулап, анан бирдиктүү наам. Өзүңүздөр билесиз, 46 түрү бар экен. Ошону 20га түшүрүп атат. Эми ушул жерде дагы бир топ сунуш пикирлер мынакей кече комитеттерде айтылды. Ошонун негизинде биз муну эринбестен карап койсок, бул туура эле болот деп ойлойм да, урматтуу депутаттар. Нурбек Өрбекович, эгер туура көрсөңүз, сунушуңузду аркага алып турсаңыз. Биринчи микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, мындай кылсак болот да. Сиз кеч келип калдыңыз, бул жерде мындай вопрос болуп кетти. Күн тартибинен алып коюу боюнча Алмаз Акунжанович 2 жолу суранып киргизди да, алып коюу мыйзам долбоорун. Себебин да айтты, докладчик жок деди, министр жок деди. Мен эми азыр регламентке кайрылып келейин. Регламентте процедурный маселе боюнча ошо добушка кайрылып киргенге жол берет. Ошондуктан сиз да жакшы түшүндүрүп кеттиңиз. Бул мыйзамды биз талкуудан кийин анан бир баа берип чыгарсак болот. Ошондуктан азыр министр жоктугунан байланыштуу күн тартибинен алып коелу, мыйзамды кийинкиге калтырып, анан министр өзү келип баяндаманы бул жерден берсин. Мына ушуну кайра коюуга мен сунуштайт элем. Рахмат. Түшүнүктүү. Алмаз Акунжанович, эмне үчүн баяндамачы келген жок? Ал бүгүнкү ички иш сапарда болгондуктан ошо успеть этпей атат, келбей калыптыр. Анан орун басары келди эле, анан мен дагы суранып күн тартибинен алып койгула деп атам. Бул мындай да, мындай мамиле болбош керек. Бунун башында президентибиз урматтуу Садыр Кожочу өзү турат. Бул реформанын башында мамлекеттик сыйлыктарды реформалоо боюнча. Анан эгерде ушундай мамиле боло турган болсо, бул өтө чоң жоопкерчиликсиз мамиле. Министрлер кабинети тарабынан бул сөзсүз түрдө жалпы коомчулук бул маселени күтүп отурат, карап отурат. Бул маселе токтоп, мораторий менен атайын токтотулуп турат. Бул өтө маанилүү маселе. Алмаз Акунжанович. Бул жерде айтыла турган сунуштар көп, кече комитеттерде айтылды. Андыктан биз буну талкуу кылып сунуштарды беришибиз керек да биринчи окууда. Анан экинчи окууга ошол сунуштар айтылып, камтылып келсе жакшы болот эле да. Эми урматтуу депутаттар, мына азыр биздин 2 депутатыбыз Дастан Артибекович менен Нурбек Өрбекович сунуш берди. Мен сунушту добушка коем, алып турайлы деп күн тартибинен. Турабы? Добушка коем, добуш бериңиздер.
Макул 61, каршы 1, баары 62, катталды 85. Сунуш өттү. Рахмат. Тиги Нурбек Өмүрбековичтин сунушу баягы Алмаз Акымжановичтин сунушунан бөлөк эле. 6 айга кайра артка кетирүү деп сунуш берди эле да. Добушка койгула, талкуусу жок эле деп сунуш берди. Анын экөөнү азыр чогуу коюп койдуңар. Дастан Арысбекович менен Нурбек Өмүрбековичтикен. Нурбек Өмүрбековичтин сунушун кайра койгула анда добушка. Акыркы Дастан Арысбекович койгон да сунуштары. Жок, Нурбек Өмүрбековичтикин эмнеге койгон жоксуңар? Ал талкоосуз добушка коюн деп сунуш берген да. 6 айга эмес да. Нурбек Өмүрбекович биринчи бербедиби сунушту? Дастан Арысбековичтен. Талкуусуз добушка коелу деп. Туурабы? Нурбек Өмүрбекович биринчи бергенде сунушту. Сиз өзүңүздүн сунушту алып саласызбы кайра? Же коесузбу? Же добуш бердик да уже. Биринчи процедурный. Мен аз түшүндүрүп берип коеюн, кечиресиздер. Мындай болду. Сиз Мындай болду да, урматтуу депутаттар. Ооба, Нурбек Өмүрбеков чыкты, өзүнүн сунушун берди. Андан кийин Алмаз Акымжановичтин сунушу берилди. Алмаз Акымжановичтин сунушу берилгенде, добуш бергенде өткөн жок туура. 30га 30 болуп калды. 86 каттоодон өткөн. Андан кийин мен чыгып, төрага келгенден кийин төрага комментарий берди. Төрagaдан кийин мен сунуш киргиздим. Кайра кайтып келүүгө регламент жол берет бир жолу. Процедурный маселе. Мыйзам долбоору каралган жок. Мен процедурный маселе менен кайралып, ошол Алмаз Акымжанович берген сунушту кайра да бир жолу коюп бериңиздер деп сурандым. Сиздер койдуңуздар, колдоо табып кетти. Ошондо мыйзам долбоору бүгүнкү күн тартибинен алынып калды. Ал эми эртең келеби, бир жумадан келеби, ал убакыт көрсөтөт. Ушундай болду. Процедурный бурагы азыр стенограмманы көрсөңүздөр болот, карап көрсөңүздөр түшүнүктүү болот. Рахмат. Үчүнчү процедурный. Дастан Арысбекович, сизге чейин Нурбек Өмүрбекович сунуш бердиби? Ал кишиникин добушка коюш керек беле? Ага чейин эмес, Нурбек Өмүрбековичке чейин Алмаз Акымжанович сунуш берген. Алмаз Акымжановичтин сунушу өткөн жок. Андан кийин Нурбек Өмүрбекович берди. Андан кийин сиз бердиңиз. Акылбек Тоозбаевич, кечиресиздер, бул жерде жана Алмаз Акымжанович биринчи сунуш берди го. Ошону эле кайрадан коюп бериле деп туруп Дастанбек Арысбекович сунуш берип атат. Ошол эле сунуштучу. Анан кийин бул сунуш өтүп кеткенден кийин актуальность жоготту да биринчи сунушчу. Ошондуктан коюлуп калып атат да. Биринчи микрофон процедура. Мен сунушумду биринчи коюп бериңиз. Андан кийин тиги төраган сунушун анан коесуздар. Урматтуу депутаттар, ушул 7-чи токтом боюнча баяндамачы Акимбаева Гүлнара Орозбековна сөз берилет. Токтом, 7-чи токтом. Марлен Абдурахманович токтом. Үчүнчү процедурный. Биякта талаш тартыш болуп атса, каякта токтомду окуйт сага. Кичине мындай регламент менен ишти алып барсаңар. Биринчи микрофон.
Мен эме төрага сунушумду артка алдым кайра. Рахмат. Жетинчи Рахмат. Кийинки маселе боюнча.